кет. Саламатсыздар, урматтуу Facebook колдонуучулар. Мына бүгүн бизде 2 сот отуруму болду. Ошол бир сот отурумуна мен бул Кадырова Жылдыз аттуу адвокатты өзүм адвокат катары алганмын. Анан мен бүгүнкү күндө Кадырова Жылдыз бүгүн менин 2 сот отурумуна катышып, ушул сот процесстеринде өзүнүн аябай мындай мыйзамды так билгендигине ушул өтө күчтүү айым катары көрдүм да. Бул Жылдыз айымды мен негизи өзүм бир мечтат этип жүрөт болчумун да. Тиги Улукбек Карыбек уулунун адвокат болгондо бул айымды мен соц тармактан күзөтүп, ошол журналистти ушундай колдоп, ошол журналистти актап чыкканда мен ушул айымга аябай сүйүнгөнмүн да. Ошондо бир адамгерчилик катары эле баалап, аябай бир өтө күчтүү, жогорку деңгээлдеги адвокат деп эсептеп баалап жүргөнмүн. Ошол мечтат эткениң өзүңө келет дегенде, мына бүгүнкү күндө кайра өзүмө адвокат болуп турат. Мен бул менен аябай сыймыктанам, себеби мыйзамды толук билген, законду аябай чукур терең өздөштүргөн адвокат деп десем жаңылышпайм, себеби судьялардын ушундай талаптарды коюп. Мен бул адвокатка, мисалы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич адвокаттарга сиздер сыйлык берсеңиздер, мен ушул Жылдыз айымга ушул президенттик сыйлыкты берүүңүздөрдү мен суранат элем. Ушуга татыктуу аял, аябай образованный, культурный и мындай честный аял да. Бар жокту ушул мыйзам чегинде чечкенге аракет кылат экен да. Ушул Жылдыз айым, рахмат сизге келгениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайм. Мен сизди Кыргызстандын номер 1 биринчи адвокаты деп тааныймын. Мен ушул кезге чейин сиздей чечкиндүү, сиздей талапты койгон адвокатты мен ушул кезге чейин мен көргөн эмесмин. Мындан кийин дайым элдин кызматында болуңуз. Сиздей адвокаттар Кыргызстанда көп болсун, бирок азыркы ушул күнгө чейин мен сиздей адвокатты көргөн эмесмин. И урматтуу президент, ушул Жылдыз айымга ушул Кыргызстанда эң жакшы адвокат деген наамды ыйгарып коюңузду суранып кетет элем. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.